Саламатсыздарбы, Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биз бүгүн Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов менен маектин алдында турабыз. Бакытбек мырза, бизге ошол убактыңызды ажыратып, биз менен маек берүүгө макул болгонуңузга сизге ыраазычылык. Кандай алгач эле ошол суроолорго өтөрө турган болсом, шаарга мэр болуп дайындалганыңызга дээрлик 6 айга убакыт жакындап атат. Анан ошол эле учурда сиз бул кызматка президент сунуштап анан келгениңиз жөнүндө дагы башында өзүңүз кеп салгансыз. Анан сизге берилген ишенимди сиз кантип аткарып жатасыз? Бул жака кызматка дайындап атканда президент менен жолукканда ал айткан, ошо Ош шаарына барып көйгөйлүү маселелер көп. Ош шаарында Кыргызстандын экинчи борбору, ал жерде эң негизги маселе суу маселеси деп айткан. Ошол суу маселесине өзгөчө көңүл буруп, ошол маселени чечкенге аракет кылыш керек деп. Анан да жолдор маселеси, пробка маселелери көп деген. Ошонун баарын чечиш керек, иштеш керек деп ишеним көрсөткөн, ошо ишенимди аткарыш керек. Кудай буюрса аткарганга аракет кылып атабыз. Анан ал Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшүп, ал ишеним көрсөтүп, дайындагандан кийин Акыл Өсөмович менен министрлик комитет төрагасы Акыл Өсөмович менен жолугуп кеңешип, ал киши менен да кеңештим, ушундай маселелер бар экен, ошонун баарын чечкенге аракет кылыш керек деп, анан ал киши менен да кеңешип алып, анан бияка келип ошо жумушту баштадым. Бийлик көпчүлүк учурда ошол кайсыл бир аймактарда таасирдүү адамдарды мындай кызматка коюу менен баягы кээде алектенет эмеспи? Анан бул бийлик десек башка учурдагы деле бийликтерди айта турган болсок, анан сиздин кызматыңызды ушул өңүттөн кароого мүмкүн эмеспи? Жок, андай эле. Андай болушу мүмкүн эмес. Андай эле. Анткени сиз мурда депутат болгонсуз. Эки жолку союздун депутаты болгом. Анан эми балким ошо ишенич көрсөтүп, бул жакты иштеп беришет деп ишенишкенден кийин ишеничти актаганга аракет кылабыз. Бизде Ошто ошол чай ичип коюңуз деген бир маселе бар да. Анан чай ичип коюңуз деп. Анын бир мисалы катары жакында ошол президенттин Ош облусунда өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловду коомчулукка ачыкталды. Анан сиз дагы бүгүнкү күндө ушундай чай ичип коюңуз деген сунуштар болуп атабы деп сурасам, жок деп айтсаңыз керек. Андай сунуштарды мисалы канчаны кайтардыңыз? Эми андай сунуштар болгон жок. Мен андай сунушка деле повод эме берген жокмун дегенде, андай. Эми чай пай деп эле жумушту аткара бериш керек так. Анан баары жакшы болот деп ойлойм. Айтайын дегеним, ушул сизди күтүп отурганыбызда жанагы калпак, чепкендерди көтөрүп жүргөн адамдарды көрүп калдык да. Анан алар кайсыл бир кызыкчылык үчүн келет да? Качан, бүгүнбү? Бүгүн. Билбейм. Кимдер келди? Жок. Биз көрүп калдык, ошо мен көрүп калдым. Анан калпагын, чепкенин көтөрүп ушул жерде залда. Эми балким тааныган, мен өзүм тааныштарым болсо, балким ошо атак көргөн жокмун го. Келсе анан көрөсүз ким экен. Эми тааныгандар болсо, ал эми баягы калпак, чепкен арганда эми салт болуп калбады, ырым болуп. Ошол менен эле эметпесе атак башка андай эле эчтеке жок бул жерде. Чай ичип коюңуз деген сунуштар бар элек. Жок, андай жок. Бирок болуп кайтарып койгон көрүш болгон жокпу? Эми андайды мен башында келгенде эле айткам. Ошондой алыш бериш, чай ичели, бирдеме алалы, тиңдей алалы деген маселелердин баарын мен андай жактырбайм, мен андай жол бербейм деп айткам ачык баарына. Баарын эскертип коет элем. Ошон үчүн андайлар болгон жок. Эми жумушуңуз жөнүндө сүйлөшсөк, ошол Ош шаарында эң жаңа сиз башында айтып кеттиңиз, эң негизги көйгөй катары ошол таза суу маселеси бир топ жылдан бери чечилбей келген да. Таза суу маселеси чечиле турган болуп атат деп социалдык тармактардан көрүп атабыз. Анын чечилсе канча пайызга чечилет? Анын кандай жолдорун таптыңыздар? Эми жаңы келгенде бул жерде эң көйгөйлүү маселе суу дегенден суу кантип эмне болуп атат, кандай проекттер иштеп атат, эмне болуп чечилип атат деп сураштырганда айтышты. Эми тиги АБР менен бир проект бар экен, ал көп жылдан бери, 5-6 жылдан бери келатыптыр. Ошол ишке ашат деп. Андан мурункусу бир тендерлер болбой калганбы 1-2 жыл мурун. Анда бир проекттер окшошпой калганбы, ушул баргандай жолдор болуптур.
Анан эми ал дагы ошол проект ишке ашса бир 2-3 жыл бар экен дагы. Анан эми аны күтө бербей бир өзүбүздүн күчүбүз менен бир жолун таппайлыбы деп, анан ошо менен иштеп баштадык. Анан жана мен скважиналар боюнча сурадым. Скважиналар бу жерде барса жок экен, казылбаптыр. Скважина менен шаар камсыз болбойт экен. Мисалы Кара Балта шаары скважина менен камсыз болот. Балыкчы шаары, дагы башка шаарлар бар, Чалдыбатта болуш керек. Анан ошондой эле кылбайлыбы деп. Скважиналарды казалы, суу токтоп калганда ошо скважинадан суу берели деп. Анан дагы башка жолдорун изделди. Ошо менен 2-январда баштадык, биринчи скважинаны казып. Азыр Кудайга шүгүр 12 скважина казылды. Ошо 12 скважина мисалы суу Ош шаарына 150 000 куб суу керек делет бир күндө. Жанагы 12 скважина где-то бир 25 000 куб берет суткасына. Анан жанагы Озгурдан дагы бир труба тарттык каналдан. Аныкы бир 50 000 болот экен. Ошондо бирге бир 75 000 куб ушу бир сутка бере турган суунун жарымысын биз даярдап койдук. Эгерде жамгыр жаап, катуу жамгыр жаап суу өчүп калган болсо, биз суу жабылганда ошол сууну беребиз. Анткени шаардын баары өчпөйт. Шаардын 1/3 өчөт экен. Шаардын 1/3-ине биз суу буюрса, жетиштүү болуп калат деп ойлойбуз. Анан бул толук ошондо иш толук бүттү же дагы аткарылды? Дагы жайында да резервуар бар. Дагы 4 резервуар бар, 6 000 кубтан. Ошондо ал дагы 24 000 куб болот. Ошондо жайында Кудай буйрса августтун аягына чейин жана эгемендүүлүк майрамына чейин бүтүп калабыз Кудай буйрса. Ошондо 100 000 куб беребиз суткасына. Ошондо суу маселеси Кудай буйрса 100% чечилип калат. Анан кийинки 1-2 жылда жана АБРдын проекти менен 2 линия, 2 труба тартылат, 1000 труба. Ал болуп калса, ал да жакшы болот. Анткени шаар чоңоюп атат, өсүп атат дегенде, ал да кереги тип калат. Буга чейин мисалга ушул суу маселесин бул сыяктуу кылып чечкенге бир проектте долбоорлор же сүйлөшүүлөр болгон бекен? Болуптур, мурун резервуарлар куруштур, 1000 кубтуктан бир жылдары куруптур. Дагы бир резервуар 500 же 1000 кубтукту куруштур. Анан скважина болбоптур чынайса. Биз изденип сууну чечели деп эң маселе ошол болуп атпайбы? Анан мен келгенде эле мага айтышты, суу анан пробка дешти. Анан жолду ты деп. Анан ошондо эле айттым, суу менен киришели баштайлы. Анан суун болгон жолун издейли деп, анан ар кайсы жактан специалисттен сурап аттык, башка шаарлардан сурап аттык, чет мамлекеттин опыттарын карап аттык, кандай жолдор бар деп. Анан ушу скважина менен эле оңой деп айта албайм мен, бирок өзүбүздүн колдон келе турган эле иш экен. Анан ошону кылдык. Берки турбаны болсо өзгөр жактан каналдан тартып алдык, алда эме түшүп калды, бизге арзан жеңил түшүп калды деген оңой. Анда анан кийинки суроо жөнүндө сөз кыла турган болсок, ушул курулуш тармагы жөнүндө сүйлөшсөк. Жакында Жогорку Кеңештин депутаттары келди, арасында сиздин ошол мурунку кесиптештериңиз бар. Анан ал депутаттар Ошко келгенде ошол биздин курулуш тармагында аябагандай коррупция көч деп айтты да, сиз аны социалдык тармактан деле көрсөңүз керек. Ошондо депутаттар кайсыл чакта айтып атышат? Бул буга чейин мыйзамсыз берилип кеткен ошолордун баары да. Азыр мисалы былтыр мен келгенден бери андай биз уруксат берилген жок, мыйзамсыз курулуштар болгон жок. Мурунку эле мыйзамсыз курулуштар буга бир 20дай ошондой бар болчу. Ошону соттошуп атып, чечишип атып, бир 12-си оны калды окшойт. Калгандары мыйзамсыздырып, оңдоп, түздөп, ошондой болуп бир 12дейби мыйзамсыз курулуштар ошол сот болуп атат. Ошолор жөнүндө сөз болуп атат. Дагы майда чүйдө көп нерселер бар, эмеге туура келбеген, снипке туура келбеген, талапка туура келбеген эмелер бар. Ошолордун баарын айтып атышат. Жакында курулуш тармагын жетектеген вице-мэр жумуштан кетти. Аны сиз өзүңүз ал өзүнүн арызы менен кетти деп айттыңыз да бизге берген билдирүүңүздө. Бирок бизге жеткен маалыматтар боюнча ал жерге байланыштуу чуу менен кетти деп уктук да. Болгондо дагы шаардын борборундагы жанагы 8 сотук жер тилкенин 25 сотукка айырбаштырган үчүн, алмаштырган үчүн депчи.
бул канчалык чындыгы бар? Ал комиссия чечкен экен, комиссиянын чечими болгон, комиссиянын чечимин алып келип беришкен, мен кол коюп бергем, алмашууга ал паркта биз алып калабыз деген. Ал ошондой эле маселе болгон, ал эми ал вице-мэр өзүнүн арызы менен эле кеткен. Ал жерде жерге байланыштуу маселе жок. Ал аралашты эле жок, эми ал комиссияда болгонбу, ошо комиссияда балким болсо, ал жерде комиссиянын баары чечим чыгарганда уруксат бергенге. Анан ал өзү эле жалгыз чече албайт го дейм. Ошол эле учурда вице-мэр менен кошо жанагы сиздин кеңешчиңиз дагы жумуштан кетпедиби? Ооба. Анын кетишине эмне себеп болду? Эми ал өзү дагы арыз жазып, эми ал көп негатив болуп, көп барганда өйдөлдү сөз көп болуп кетти, жаңы келгенде аябай көп күч албады эле. Анан кийин дагы кой мен барып эс алып кичине анан балким бир убакта дагы келермин деп, өзү да эс алып турайын деп жазып кетип калды. Аны сиздин досуңуз дейт ушулчу? Онун жакшы мамилеси жакшы. Ошо мени жакшы жолдош боло болгон үчүн, дос болгон үчүн алып келгем да бияка иштейли деп. Анан эми өзү башында болгон эмес, барбай эле коеюн деп. Анан болбой эле алып келгем. Анан бияка келгенден жанагындай көп эме болуп кетти окшойт. Маселелер көп болуп анан кичине пауза кармап турайын дегенде окшойт. Себеби бул убакка чейин ошол сиздин кеңешчиңиз шаардагы аппарат башчыны, ушул мэриянын аппарат башчысын, вице-мэрлерди чакырып жыйын өткөргөнүн дагы мисалы биз өзүбүз көргөнбүз да көзүбүз мененчи. Анан болгон эмес го дейм андай. Жок, биз көргөнбүз. Анан достук кеңешчи кылып алуу канчалык туура болот дейм. Эми мен бул шаарга келгенде бул кызматка анан ал өзү түшкөн болот. Анан жардам тиет кичине. Кандай десем? Ал өзү айтпадым беле, местный шаар кеңештин 3 жолку депутаты болгон. Анан өзү ушу мэриянын жумуштарын жакшы өздөштүрүп билет. Анан бул жерде мага жардам тиет деп эле алып келгем, ошол эле. Ошол учурда мисалы башка ушул жаңы жетекчилик кызматка келгендер айтат да, айрым учурда кайсыл бир таасирдүү адамдардын спортчу балдары, аларга ошол криминалдык чөйрөнүн адамдары жаңы келген жетекчилерге келет экен, кирип кандайдыр бир эмне сүйлөшөт белгисиз, эми бирок сүйлөшүп кетет. Сизге келген учурлар болдубу мисалы? Жок, келген жок эч кимсе. Кайсыл бир таасирдүү адамдардын спортсмендери Жок. кызмат сурап? Жок. Андай болгон жок. Андай болгон жок. Жок болгон жок. Жогоруда эми сиз өзүңүз айттыңыз жанагы жол тыгынын чечүү боюнчачы. Жол тыгынын чечүү боюнча бул убакка чейин ошол жанагы Т деп коебуз, ошко кирип келе жаткан. Ал курулушу баштала турган болуп айтылган. Ал маселе кандай болот? Азыр Минтранс бөлүп бериптир жол. Тиги 3-4 километрде узундугу. Ошонун берки бизге шаарга кирген жери жана переезд бар. Темир жол переезди. Ошондон беркисин биз переездди жасап атабыз. Кудай буюрса ушу айдын аягында бүтүп калабыз. Шлагбаум коюлат, переезд болот. Ошондой жол ачылат, темир жол. Ошол жерде переезд болот. Ар жагын болсо ал Кара суунун территориясына карайт, районго, областка. Ал жерде Минтранстын жолу да территория. Минтранс акча бөлүп бериптир. Алар жумушту баштап быйыл бүтөт буюрса. Ошо менен жол ачылып калат. Анан ушул ички көчөлөрдө, ушул ички шаардын ичиндеги тыгынды жоюу боюнча да кандай планыңыздар бар? Эми шаардын ичинде биз эң көп тыгындар эң негизги чоң көчөлөрдө болот экен. Мисалы Масалиев көчөсүндө аябай проблема экен. Масалиевдин ошо параллельный көчөсү бар, Алай көчөсү. Ошону ачып атабыз азыр. Ошо Алай көчөсүн ачып, дагы башка ошондой шаардын ичине кичинекей жолдор бар да, шаардын ичине. Ошонун баарын колдон келсе баарын ачканга аракет кылабыз эми. Мындан ары бүт ачабыз, вдоль и поперек ача бериш керек жолдун баарын. Антпесе эң негизги жолдор эле жүрөт, калган жолдор начар экен, кээ бир жерлерден машина өтө албайт экен. Ошон үчүн баарын сквозной кылып бүт болгон баарын жолдун баарын ача бериш керек. Шаарга разгрузка болот. Анан кээ бир тетиги Навай менен Масалиев көчөсүнөн ошол жерде жердин үстүнө наземный переход курулуп баштайт эртеңден ушу жуманын аягында, аркы жумада башталат жумуш. Анткени Масалиев көчөсүндө 3 километрин толук асфальт басып атабыз. Азыр кичине оңдоо түштө даярдык иштери жүрүп атат. Эң негизги асфальт басканга чейинки даярдык иштери. Жана бордюрларын коюп, лотокторун оңдоп, ошонун баары бүткөндөн толук асфальт басылат. Ошол бир эле мезгилде жана надземный переход алда курулуп баштайт. Ошол Сарыбашевдон мурун Айтмамат Кадырбаев деген дагы мэр Ошто иштеген.
Ал Ош шаарында ошол Новоэстакадагы көпүрө, андан кийин ошол Жайык сахна подиум курам деп ошолор менен эсте калды да. Анан ал кишинин подиуму бүгүнкү күндө сиздер ижарага берипсиздер. Ижарага берипсиздер. Ошондо шаардыктарга, шаарга ал керек эмес бекен? Шаар мына ижарага бериле бир кафе жакшынак иштетип атат, элдер барып эч алып. Ал жерде баягы спиртной сатылбайт го дейм, бир таттуу, паттуу, соок, коктейль ичип, жайында отуруп эс алган. Ошондой экен, эми ага чейин каралбай калып калыптыр, эми иштетилбей. Такыр анан эми аны иштетип бесе жөн эле тура берген болбойт. Анан арендага бере турган, ким ала тургандар бар деп айтса, ошо бирөөлөр чыгыптыр, биз иштетели деп. Кайра жакшы да шаардыктарга. Эс алуу бир өзүнчө бир эс алуу жай болуп калды. Бирок ал ошол Борбор Азиядагы эң мыкты подиум деп аталган да. Ал жерде ошол маданий иш-чаралар өтө турган болуп, анан мен байкашымча сиз келгенден бери деле иш-чара өткөн жок окшойт ал жерге. Жок, эми иштебей турса иш-чара өткөн жок, жакында эле бир 10 күн болду го дейм ачылды. Ага чейин мындай жөн эле турган экен. Ал канчалык зарыл эле сиздин оюңузча? Суунун үстүндөгү бизге подиум. Эми ар кандай мындай да, баарыбыз кандай десем, ар бир жетекчи болобу, ар бир адам өзүнүн көз карашы болот. Балким ошол күндө ушул керектүү нерсе деп ар бирөөсү ойлойбуз да, чын айтса. Анан убакыт өткөндө билинет да, ошол керек беле, кереги жок беле, зарыл эмес беле дегендей. Эми аны убакыт көрсөтөт баарын. Биздин Ош шаарында эң негизи көйгөйлүү маселелер болгон ушул бала бакча менен мектеп да. Анан бул багытта эмне иш-аракеттер болуп атат? Анан жаңы бала бакчалар, жаңы мектептер салынып пайдаланууга берилет пландарбы? Быйыл 31 август майрамга чейин 3 бала бакча куруп бүтүлөт. 2 мектеп бүтөт, Кудай берсе. Пайдаланууга берилет. Бизге ушул маек бергениңизге, ага макул болгонуңузга сизге ыраазычылык, ишиңизге ийгилик. Саламат болуңуз, рахмат сизге.